Саламатсыздарбы, кыргыз элим, уюткулуу улуу журт. Айланып кетейин кыргыз эли менен силерге жана биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, башкы прокурор Зулушевка кайрылуу жасап атам. Мен кайрылуу жасаганым себеби өзүңүздөргө белгилүү 2019-жылдан бери кыйналып кысталып жүрүп, ушу 20-жылы декабрь айында ведомстволор аралык комиссия түзүрүп алганбыз. Ал комиссия абдан жакшы иштеп баштаганда комиссиянын бир жеринде чийки калган нерсенин азабынан кайрадан ушул эл козголуп, энелер кайрадан өкмөткө, президентке кайрылууга мажбур болдук. Буга себеп биз мыйзамсыз нерсени сураган жокпуз, мыйзамдуу эле нерсени сурап келатабыз. Себеп дегенде ошо комиссияны түзгөндөн кийин комиссия каралып бүткүчөктү үйлөр алынбасын деген эле же токтом же мораторий же мониторинг жарыялап койсо, анда биз мынчалык кыйналбайт элек. Комиссия каралып баштаганда банктар күчөп, оталып, кыргыз элинин жалгыз үйлөрүн тартып ала баштады. Анысы аз келгенсип ушунчалык басмырлоо менен мэриянын астындагы төрага Бакетаевдин астына чакырылган, уюшулган, каралып аткан комиссияга банктардан кредит бөлүмүнүн юристтери кредиттик портфелди алып келишкен жок. Ошонун айынан биздин каралып аткан комиссиябыз үзгүлтүккө учурап, Бакетаев өзү аргасы кетип, банктарга өзү барып ошол жарандардын документин каратууга мажбур болду. Ошондо акыркы жолу 12-мартта каралганда Бакетаев президенттик аппаратка 28-апрелде кайрылуу жасады. Ошол кайрылууда бардыгын ачык айтып туруп, бул банктар, коммерческий банктар толку бир гана улуттук банк угат экен. Ошол улуттук банктын төрагалык кылуусу менен иштери каралсын, антпесе булар эч кимди тоотпойт экен. Президентке да канча кайрылуу жасады, өкмөткө кайрылуулар жасады, ошолордун жообу алигиче алынган жок. Анан биз аргабыз кеткенде өз алдыбызча дагы энелер кайрылуулар жасап, 19-апрелден бери көчөдө ак үйдүн тегерегинде зарлап какшап жүрөбүз. Топуракка оролуп, ошол жерде отурдук бозалачаң болуп. Эч ким көңүл буруп койгон жок. Эч ким датыбызды уккан жок. Биз эмне сурап атабыз, бирөө да көңүл бурган жок. Ага себеп бөлөк коомдордон дагы мамлекет биздин алган карыздарыбызды жойсун, тоңдурсун, процентти ылдыйлатсын деген талаптар болгон, ошолор менен бизди чаташтырды. Жок, биз алар эмеспиз. Биз жон териси сыйрылган жарандарбыз. Биз билбестиктен, караңгылыктан ошо документти терең окуп билбей, билген адамдар жаныбызга алып, бардыгыбыз коом болмостон биз ар бир жаран өзүбүз, өз көкөйүбүздү айтып түшүндүрүүгө чыкканбыз. Мурун коомдорду эч бир үзүр көрө албадык, эч бир ишибизге жыйынтык келбеди. Бул иш 2010-жылдан бери 16-жылга чейин жакшы иштеген. Президент Отунбаева ушундай комиссияны түзүп туруп, артынан сразу дароо эле үйлөр алынбасын, комиссия карап чыкпасын деп чек коюп койгондон кийин үйлөр алынган эмес. 2016-жылы Атамбаев келгенде мен ал кишини да жамандабайм. Ал киши келгенде анын тегерегиндеги адамдар туура эмес кылып, ошол сот департамент Ибраимов деген киши генерал-майор болуп звание алып, анан үйлөрдү алсын деп үйлөрүбүз алынганга туш болуп калды. Биз ошол мурункудай эле үйлөр алынбасын, төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсин деп атабыз. Биз мамлекет төлөсүн дебейбиз. Бирөө биз үчүн жойсун дебейбиз. Биз болгон талабыбыз төлөгөнгө мүмкүнчүлүк берсин, бухгалтерлик эсеп менен, техникалык эсеп менен үйлөрүбүз дааналап, тактап, мурда алып койгон үйлөрдүн айрым акчаларын берсин деп атабыз. 119 миңге 30 сотый жер менен 2 килтейген үй салынган, бир кородогу 2 үйдү алдырып, эне 13 адам талаада калуу абалында болуп, мынакей төлөп аткан мезгилде алдырган Мокеева Тамара ыйлап, өткөндө да сиздердин астыңызда да чыккан. Бул маселени кайра айта бергенде сиздердин кулагыңыздар деле уккусу келбей калды болуш керек. Кээ бир кредит албагандар шылдыңдап күлүп атат, алдыбы төлөсүн деп, эмнеге кол койдуң деп бизди күнөөгө батырып атат. Биз деле ошо кол койгон жаңылыштыгыбызды билип, төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бергиле деп суранып келатабыз. Эми аргасыз 15-ден баштап мен ачарчылык жарыялоого бүгүн билдирүү таштап келдим мэрияга. Мынакей, мындан мурун 30-мартта өрттөнүп өлүп берейин деп, ушу жогорку соттон өзүмө өрт койдум эле, балдар көтөрүп чаап, аюудай чаңыртып, жерге басып алып, колума чабышып, колдорумда көгөлө болгон.
ушу бир сотту өлүп туруп өзүм өрттөн өлөйүн деген абалга жеткем. Мына бизди соттор ошол абалга жеткирип атат. Бул жерде кимдин күнөөсү? Бул жерде сот биздин жазган арыздын маани маңызы менен карап, ошол арызыбызга эле баа берип койгондо биз мынчалык абалга жетпейт болчубуз. Аудит менен эсептетип берсин деп сурансак дагы банк кереги жок, эсептетпейбиз, биздин сумманы төлөсүн деп койсо төлөсүн деп маймылча ошолордун айтканын кылат. Биздин заочный чечимдерди чыгарып, үйдөн чыгарып чечимдерди кабыл алат. Биз ошон үчүн кайрылып атабыз. Эгерде бул иштерди соттор адилеттүүлүк менен караса, президентке да барбайт болчубуз, улуттук банкка да барбайт болчубуз. Бул бир гана соттун иши болчу. Ал эми сот кароосуз калтырса, канагаттандыруусуз калтырса, ишти карабай туруп эле, же туура эмес деп айтпай туруп эле калтырып койсо сот карады дейт. Мына мен силерге дагы тирүү далил, орустар айтканда живой, свежий пример айтсам, 29 июнда сот райондор аралык сотунун административник Ахмедова өлгөн адамга чыккан чечимди туура деп койду. Өлгөн адам туруп келип катталып каттоодон өтүптүр, тирүү адам майып кыздар көчөдө куковать этип көрүнгөн жерде батирде жүрөт. Ал эми өлгөн адамды тургузуп келип каттатып туруп сатып алып, колдон колго өткөрүлгөн кызыл кулактарга соттор аркылуу, тергөөчүлөр, прокурорлор аркылуу жардам болуп атат. Мына азыр ошол иш Сокулук районунда болуп атат. Урматтуу кыргыз элим, биз ушундай көйгөйлөрдү, ушундай болуп жаткан чындыктарды айтып чыркырап келип атабыз. Эми мен ачкачылык жарыялоого мажбур болдум. Бир гана аргам ушул бүгүнкү берүүдө мүмкүн президенттин кулагына кагыш болор, же болбосо ачкачылык менен президентке жеткирермин деген максат менен кайрылып атам. Бүгүн мага убактыңыздарды бөлүп койгонуңуздарга рахмат. Мына мен ачкачылыкка кетип баратам. Мүмкүн андан ары өлүп калышым да мүмкүн. Укканыңыздарга рахмат. Арыбаңыздар, урматтуу калкым. Мен Нарын областынан келгем, Бишкекке. Ушул ойго келбеген нерселер болуп өткен, кредиттик проблема болуп калган. Менин проблемам эң жөнөкөй эле чечилет деген проблема ушу канча жылга чейин созулуп баратат. Себеби мен банкка 2 үй коюп, кредит алып, баягы чоң кредит алган кезде эмеге душар болуп калдык. Себеби биз аренда алып иштеткен магазиндер улам сатылып кетип атып, улам бир магазинди улам ремонттоп, улам ишке берип, кайра ошентип атып, анан баягы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп жүрүп, айла жоктон баягы соодабызга чекит коюп, уулум экөөбүз тең жумушсуз калганбыз. Анан банкка баланска бересиң үйдү, анан акырындап төлөп чыгарып кетесиң десе, мен өзүмдүн үйүмдү баланска бергем, өзүмдүн фамилиямдагы, өзүмдүн атымдагы кредитти. Ошол эле учурда ошол банктан биз иштеп турганда, кошумча кредит сураганда, уулумдун намына күйөө баламдын үйүн коюп кредит беришкен. Анан мен ошол экөөнө тең мурун бирдей эле жооп берип жүрсөм, азыр болсо мен балам менен күйөө баламдыкын өзүнчө бөлүп, мен өзүнчө бөлүнүп калдык ушул учурдачы. Баягы атка жеткен окту аткан ок табат болуп, бара-бара ушул эмеге келатабыз. Себеби деген мен башында жөнөкөй эле чечилет деген нерсе чечилбейт экен. Көрсө, мени азыр көзүм жетип атат. Биз кредит алып аткан учурда үйлөр аябай арзан бааланат экен. Менин үйүм мурун коммерческий иштетилип жүргөн, кафе болсо, андан кийин магазин болгон. Ошол үй баасын деле баалап, $11,000 баалашкан. Күйөө баламдын үйүн дагы аябай эле арзан баалаган. Ошондо биз азыр 1,100,000 сом карызбыз банкка. Бирок мен күйөө баламдын үйүнө проблема жаралгандан мен күйөө баламдын үйүн чыгарып берип эле, мага график түзүп бергиле, акырындап төлөп чыгарып кетейин дедим. Бирок банктарга да рахмат, мага встречени теге эме кылышты, баягы жакшы эле мамиле жасашты, баягы акырындап төлөп чыгарып кетиңиз болупчу. Бирок ушул кезде мен чоң суммаларды коюп, ошону төлөйсүң дегенден жок деп кайра кайрылып атып, 1 жылга бөлүп берип атышат. Бирок күйөө баламдын үйүн чыгарбайт экен. Себеби 1 миллионго менин өзүмдүн ошол коммерческий кылып иштетип жүргөн кафемдин баасы жооп бербейт дейт. Мен ага келише албайм, себеби ал азыр жок дегенде бир $20,000–25,000 турган үй, ошо эрекини ошо миллионго залогко коюп эле
график түзүп бергиле, акырындап төлөп, мен да үйсүз калбайын, күйөө балам да үйү жок калбасын, чыгарып бергиле десем, ошол проблема менен Бишкекте жүрөм. Бишкекте деген көп проблемалуу эжелер, энелер зар акчап, президенттин тиги жогорку кеңештин айланасында жүрөт, көзүм жетип атат, эчтеке чечилбейт, бул маселеге чекит кое турган жалгыз гана президент экенине көзүбүз жетип, президентке кайрылып үнүбүз жетпей атат. Биз маданияттуу түрдө суранып атабыз. Биз элдей болуп тиги кайра тиги митингге чыккан жокпуз. Биз болгону арыз жазып эле кайрылып келатабыз. Жогорку кеңешке бардык, депутаттарга бардык, өкмөткө бардык. ШС кайсы чечип бере турган жерлердин баарына барсак чечилбейт. Баягы Кожо атамга кирди деп эле камап алып эле, бул кандай бир чечиле турган нерсе эле, себеби дегенде 2010 жылдары свет проблема болуп, богорки тиги бирдик проблема болуп, элдер көтөрүлүшкө чыккан чындыгында. Азыр болсо мен көзүм жетип турат, бул кредит проблема. Мындай адамдар толтура жүрөт, эч ким сөздү укпайт экен. Элдер ыйлап жүрүшөт, үйлөрүнөн айрылып атышат. Күнүгө баягы илгерки тиги эменин учурундагыдай болуп эле аяктан үй алып атыптыр, буяктан үй алып атыптыр, банктар жанчып атыптыр деп эле ызылдаган эл. Аларда бир уйдун мүйүсү сынса, 1000 уйдук зыркырайт. Зыркыраган элелерди көрүп туруп, меники шоону ишпей калды, бирок шоону ишпейин десем, меники деле ошого баратат акырындап. А мен болсо баягы алдын ала кой ошо үйдү алдыртып ийбейин деп ушу кайрылып аткам, ошол чечилбейт экен. Мен көзүм жетип калды, чечилбейт экен. Мен күйөө баламдын үйүн чыгарып берип эле, график түзүп бергиле, мен эркин иштейин. Мен азыр 60-ка таяп калдым. Иштеп эле таап төгүп берет элем. Мен бирөөнүн бир тигенин жеген жан эмесмин ушул убакка чейин. Анан азыр болсо ар кайсы сөздөрдү айтып, силер пирамидага кириптирсиңер, пирамидадан эмне болуп турсуңар деген сөздөрдү угуп атабыз. Ооба, нарын элин деген пирамидага киришкен. Тиги ушунча акча салып койсоңор эле ушунча акча аласыңар деп көп эжелер үйлөрүн коюп берип алданып алды, жүрөгү оорулуу болуп, аркасы шыгысы ушундай болуп жүрөт. А бирок меники андай эмес. Мен салгам пирамидага акча, бирок мен аселе сумма 10-15 миң ушундай эле акча салгам. Анан эми сиз ошо пирамидага кириптирсиз дейт. Пирамидага кирбеген киши жок азыр деген Кыргызстан боюнча бири-бирин эле алдаган заман экен азыр. Аяктан качсаң, бияктан ошо тиги улам бир нерсеге кийирет экен. Биз ошолордун баарына кой, бул болбойт экен, тиги болбойт экен деп көзүбүз жеткен деген баарына точка койдуруп жүргөн адамдарданбыз. Аякка барбагыла, биякка барбагыла. А бизде болсо ошентип менен күнөөлөп, сен пирамидага кириптирсиң деп анан эми күнөөлөп туруп анан эми кайра кол коюп турсуң. Кол койгонбуз, ооба, Кумтөргө деле кол коюлган. Кумтөрдү деле кайра алып атабыз. Биз деле кол коюп туруп кредит алганбыз. Ошону төлөп туруп эле чыгарып кетет элек да. Анан кол коюштун деп деле күнөөлөп эле кайра каралбайт экенби? Билбейм, биздин Кыргызстанда ушундай байда проблемалардан чоң проблемаларды эми тиги пайда кылышып, президентке бут тосуп аткандай эле болуп атат да. Болбосо алдыга жылдырыш керек да. Менин талабым бул эле болуп атат да. Банк айтты, сизге 1 жылдан 20 миңден төлөп туруңуз. Анан кийинки 6 айга калганы бөлөбүз десе эле очойгон сумма чыгып калды. Анан эми ушул жагдайды эске алып, азыр пандемия ар кандай болуп атат, жумушсуздук. Бүгүн балам жумушка орношсо кайра 2-3 айдан кийин кайра жумушсуз калган учур болуп атат. Ана мен өзүм азыр тиги бир жакка барып иштеп келип, же болбосо ошо Бишкектен эле жакшыраак жумуш таап алып эле кутулуп кетейин деген оюм бар да. А бирок менин колду жолум бош болуш керек болуп атат. Себеби банктан звонок болсо эле ызычуубуз башталып калат да. Тиги тынч иштегенге болбой атат. Ошон үчүн мен тынч иштеш үчүн мага графикти түзүп бериш керек. Күйөө баламдын үйүн чыгарып, өзүмдүн эле залогум менен 1 миллион 100 калды. Ошо кантип менин тамым жооп бербесин. Башында 11 миң доллар деп баалап алышып эле ошо ойдон эле ошо баа менен тура беришке кантип болсун. Болбойт дейт. Эмне болбосун, мен көзүм жетип турат, болуш керек бул дегенчи. Просто баягы иттен чыгарып эле коюп атышат да. Анан мен талабым ошол. Анан эгерде меники чечилбесе, мен да эжелер менен кошо ачкачылык жарыялайм. Себеби дегенде көп кишилердин ушундай баягы кыргызча айтканда эмеси болуп атат, тиги орусча айтканда проблема, кыргызча айтканда көйгөйлөр көп болуп атат. Мен ошолорго
жардам беришим керек мен дагычы. Себеби дегенде эженин көйнөгүн кийбеш керек, менин көйнөгүмдү кийбеш керек, башкаларчы. Биз деген муну деген Кыргызстанда ушундай энелер точка коюшубуз керек болуп атат. Буга чекит коюлуш керек. Урматтуу президент мырза, урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизге гана кайрылабыз. Биз бардык жерге барып бүттүк. Эч кимден эч кандай жардам жок энелерге. Эчтени эптеп чыгарып коймой, андан көрө ушун чекит коюп бериңиз. Сизден суранабыз. Биз сизди баягы алганда ар ким ар кандай айтып атат. Биз сизди колдойбуз, энелер. Себеби дегенде сиз бизге жакшы гүлдөгөн мамлекетти түзүп берет деп ишенип отурабыз азыр. Сиз бизди ошо кредиттен маселелерди чечип бериңиз. Элдердин баарын үйлөрүн алып атат. Депутаттардыкы бүт, банктардыкы, МКлардын баары бүт, чиновниктердики, карапайым элдерди бүт талап тоноп бүтүштү. Карапайым эл кайра бири-бирибизге каршы болуп турабыз. Эмне албадың беле төлөбөй? Төлөбөйм деген эч ким жок. Төлөйбүз. Баарыбыз төлөйбүз. Давай бизге шарт түзүп бергиле.